Саламатсыздарбы, урматтуу туугандар, урматтуу кыргызстандыктар. Бүгүн жарандарды кабыл алуу күнү эле ушу Кыргызстандын булуң бурчунан жарандарыбыз келип, маселелер менен, пикирлери менен бөлүшүп, анан эл өкүлү катары ушу колуман келсе, албетте мыйзамдуубузду жардам бергенге көмөк көрсөтөбүз. Анан биздин дагы бир региондон Таластан келиптир, Аксакал. Өзүнүн абдан көп сунуштары да бар экен. Bir kızıktуу sunuşu var eкен, ошо бөлүшүп коеюн деп туура көрүптүр. Аксакал, анда сөз сизде болсо. Эми кыскача жанагы оюңузду айтып бөлүшүп койсоңуз. Неме менин оюм мындай да. Ошо кыргыздын салт саназы менен, үрп адаты менен, каада салты менен, нарк насили менен жүрсө жакшы болор эле. Ошо көчөлөрдө мен шаарга келгенде көрүп калам. Кыз келиндер ошо кыска шортуну кийип алышып, тайраңдап жүрүшөт. Мындай бир маданияттуулукту сактабайт, кыргыздын улуу нарк насилин сактабайт, үрп адатын сактабайт, каада салтын сактабайт. Эми ошо кыска шортуну кийип алып, денесинин баарын көрсөтүп жүргөн бул өтө уят иш. Аны туура эмес деп эсептейсиз? Туура эмес деп эсептеймин. Ушул боюнча бир элге жаккан кийим кийип, Кыргыздын кыргыз экенин билгизип, улуу наркты, улуу адамдардын осуяттарын, улуу жакшынакай маданияттуулукту сактап жүрсө, жаштар жакшы болмокта. Мен ушуну айткым келет. Пикириңизге рахмат. Рахмат, Аксакал. Бирок жаш кыздарга жагат болду экен андай сунуш. Билбейм, аны жагар жакпасын билбейм. Эми ар ким эле өзүм билем, өзүм коем. Мага жагат, ушундай жүрө берем деп Европанын немелерин колдонуп жүргөнү туура эмес да. Кыргыздын өзүнүн немеси бар да, кийимдери бар, жакшынакай маданияттуу, улууларды сыйлаган, айыр сактаган, айырдуу болгон бир жакшынакай жактары бар да. Чоң рахмат, келгениңизге ыраазычылык. Ушу өзүңүздүн сунуш пикирлериңиздерди жарандар болуп бүгүн келип айтып атасыздар. Ошол урматтуу агайын туугандар, көп жарандар келет ар түркүн областтардан, ар түркүн проблемалар менен, соттошуу маселелери, ажырашуу маселелери, жер талашуу маселелери, ооруп калган тууралуу маселелери, ар кандай сунуштар менен ошол катардагы биздин сыйлуу аксакалыбыз келип ушундай бир сунушун айтып кетиптир.